Koyan bir gün жүгіріп келіп эле bir kafeye кирип турду. Келсе hayvanаттар баардыгы отурат экен. Ана bir кофе алып турду, үстүнө коржду коюп, стулуна коюп коюп, колумду жууп келейинчи деп, анан колун жууганы кетип, барып колун жууп келсе, кожук турат дагы кофесин бир ичип коюптур. Анан жанагы коюн жинденип, столдун үстүнө чыгып алып туруп урулай баштаптыр. Кемишти менин кофемди. Кемишти деп атам. Кемишти деп атам. Жай сурап атам мен сени. Айтып турду, бок турсоло дуругулап атса, карышкы ойлонуп калып. Не болду экен? Болбосо кечегидей болот. Кече эмне болду экен? Анан акырын коркуп кетип карышкы. Коюн мен иштемелерсиз. Коржду жеп кое бербейсизби? Дептир да. Анан кече эмне болду десе, кече да ушинтип бирөө ичип койгон менин кофемди дейтпиш. Саламатсыздарбы? Мына туугандар, баягы Союз убагында Сталин чоң жыйын өткөрүп калыптыр да. Анан урматтуу туугандар дегенде эле залдан бирөө түшкөн дейт. Анан Сталин ачуусу келип, кем чечки урду десе эч ким унчукпайтмыш. Биринчи катар ордуңдан тур. Атылсын деп. Балалардын баарын атып таштаптыр. Анан кем чечки урду деп экинчи жолу сурап, дагы эч ким унчукпайтмыш. Эми корккон да, мен десем атпашай окшойт. Экинчи катар ордуңдан тур, атылсын деп. Анан дагы жини кем чечки урду десе üçüncü катардан бир кыргыз ыйлап. Анан бетен Сталин, мен түшкүрдүм эле десе. Не соолукта болуңуз, чогулушту баштайбыз дейтмиш. Урматтуу телекөрөрмандар, мен сиздерге ушул 2015-жылы аябай чың ден соолук, темирдей катуу болсун ден соолугуңуздар, жадырап жайнап, ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Мен сиздерге биринчи каалоорум эле единствоңуздар, ден соолугуңуздардын единствосы эч качан түгөнбөсүн. Эч качан доступен болбогула, ар дайым күлчөңүй, бирөө звонок эткенде алып турганга ден соолук болсун. Окей.